Бүгін біз Борбордук шайлоо комиссиясына караштуу жарандык жана санариптик билим берүү борбору Долбоору Кара Бура районунда ишке кирди. Борбор Кызыл Адыр жаштар борборунун мекемесине жайгашты. Долбоор Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жана министрлер кабинетинин жана эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен ишке ашырылууда. БШКнын астында центр образования, то есть жарандык окутуу борбору ачылган. Ошону менен проон ушул немелерди бөлүп берип атат. 25 ноутбук, 7 телевизор, 25 орун бар. Мынакей биз буюрса жаштарды бүгүн отургузуп биринчи тестирование өткөрөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясынын тренер келген, азыр окутат. Иш-чарада түз байланышка Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, Америка Кошмо Штаттарында жайгашкан Кыргызстандын IT делегациясы жана өлкө аймагындагы санариптик билим берүү борборлору жана президент Садыр Жапаров байланышка чыкты. Өлкө башчы заманга ылайык кыргызстандыктарды санариптик жаңы ыкмаларды үйрөнүүгө чакырды. Долбоордо кыргыз жараны концепциясын жүзөгө ашыруу боюнча дагы иштер камтылган. Марина Тургунбек кызы Кызыл Адыр жаштар борборун жетектеп келген. Ал жаштарга санариптик сабаттуулук боюнча тренингтерди өтүүгө компьютердик жабдуулар зарыл болуп турган. Эми уникалдуу Долбоор жаштар борборунун базасында ачылып, көп жаштарды кубандырды. Анткени борбор толугу менен заманбап санариптик жабдуулар менен камсыздалды. Бир жакшы нерсе, азыр баягы кезек айлык өкмөткө барып кезек күтүп, анан справка ала албай жатпайбы? Мына ошондой справкаларды дагы түндүк портал аркылуу обучениялар болот, ошону келип өтүп, өздөрү эле үйдөн чыкпай эле ошол цифралык колтамга менен эле өздөрү алса болот да. Президентибиз айтып өтпөдү, баягы акырындап ошол компьютерлешкен заманга келгиле, азыр эшикте 21-кылым деп. Мына ошол нерсени буюрса бул жерден дагы өтөбүз. Түндүк порталды окутабыз. Түндүк порталды келип бекер ушул жерден өтсө болот. Борбордук шайлоо комиссиясына караштуу Долбоор жарандык жана санариптик билим берүү, мамлекеттик санариптик кызматтарды көрсөтүүдө калкты колдоо багыттарын камтыйт. Мындан тышкары IT курстарын өткөрүү, тегерек столдорду, дебат клубтарын өткөрүү, ийгиликтүү эксперттер менен жолугушууларды уюштуруу, аялдардын лидерлик сапаттарын арттыруу боюнча дагы иш-чаралар өткөрүлөт. Жалпысынан бул жарандык билим берүү, бул жерде мисалы мамлекет жаран жана шайлоо деген тематикасында курстар өтүшү мүмкүн. Туруктуу өнүктүрүү үчүн экологиялык билим берүү тармагында, манас эпос саясий жана укуктук тематикасында курстар берилиши мүмкүн да. Бул курстардын убактысы биздин расмий сайтыбызга жайгаштырылат. Кара Бура районунун Кызыл Адыр айылындагы жарандык жана санариптик билим берүү борборунун ишке киргизүү аземине облус башчысы катышты. Бакытбек Нарбеков аталган борбордун элге пайдасы жана андагы шарттарды белгиледи. Бул жерден негизги максат көрдүңүздөр, жөнөкөй жарандардын сабатын жогорулатуу, ошо жетишпеген консультативдик ишти берүү. Мынакей облустардын арасынан азыр белгилеп коюш керек. Мына Кара Бура районунун акими Бектур Абдыразаковичтин командасы менен кошо ыраазычылык билдиргибиз келет. Анткени жалпы республика боюнча ачылып аткан имараттардын ичинен ушу жаштар борбору Кара Бурадагы эң ылайыктуу болуп, өзүнүн дизайндагы төп келишип турат. Долбоорго 30дан ашык ири өнөктөш уюмдар кошулду. Кызыл Адырдагы борборго Digital академиясынын тренерлери келип, санариптик багыттар боюнча окутууларды өткөрүштү. Тренинг жаштардын компьютердик сабаттуулугун жогорулатууга багытталды. Бүгүн тренинг 2 саат өтөт. Электрондук коммерция боюнча интернет-маркетолог же болбосо IT специалист, ошонун баарына бүгүнкү тренинг жардам берет. Белгилей кетсек, бүгүн өлкө боюнча 70 борбор ачылды, анын 5-өө таласта. Аталган борборлор толугу менен компьютердик жабдуулар менен камсыздалды. Адилет Артыкбеков, Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Кара Бура району.